Саламатсыңар, урматтуу 2-класстын окуучулары. Бизде азыр кыргыз тил сабагы. Сабакка даярданып, калем сабаңарды даярдап, дептерлериңерди коюп, сабакка көңүлүңүздөрдү бургула. Азыр сабакты баштаарда мен силерге кичине жагымдуу маанай каалап кетким келип атат. Анда эмесе азыр менин колумдагы баштык бул сырдуу баштык. Мен силерге сыйкырдуу оюн көрсөткүм келип жатат. Келгиле анда ошол оюнду көрсөтүп коеюн. Канагылачы? Баштыкта бар бекен бирдеке? Жок. Эч нерсе жок экен. Ал эми азыр дагы бир жолу карап көргүлөчү. Ой, бар экен. Келгиле анда эмне бар экенин мен силерге көрсөтөм. Быйтыкчалардын сүрөттөрү бар экен, топтордо быйтыкчалы. Ана, быйтыкчаны карап туурап койгулачы. Азыр дагы алып чыгам. Мынаки. Туурадыңарбы? Азаматсыңар. Азыр дагы алып чыгам мен. Ай, бул жерде абдан кабагым бүркөп турган быйтыкча экен, Мен ойлойм, силер кабагыңарды мынчалык бүркөбөйсүңөр деп. Андан кийин дагы бир жолу көрүп койгула. Мынаки. Азаматсыңар балдар. Эң сонун жылмайып алдык, Анда келгиле анда сабагыбызды андан ары улантабыз. Балдар, карагылачы. Бул жакта сырдуу дарбаза бар экен. Келгиле анда ичинде эмне бар экен көрөбүз. Дарбазаны ачып көрөлүк. Мынаки ачылган эле окмуш экен. Азыр ичинде эмне бар экенин көрүп көрөлүчү балдар. Ооба. Силер өзүңөр көрүп тургандай, бул жакта тамгалар бар экен. Кандай тамгаларды көрдүңөр? Ооба балдар. Бул жерде жалаң үндүү тыбыштар көрүнүп турат. Демек, балдар, биздин бүгүнкү сабактын темасы үндүү тыбыштар деп аталат. Бүгүн сабакта балдар үндүү тыбыштар жөнүндө кеңири маалымат аласыңар. Тыбыштарды туура айтууга, так сүйлөөгө көнүгөсүңөр. Үндүү тыбыштардын сөздөгү мааниси жөнүндө үйрөнөсүңөр. Сүйлөгөнүбүздө эч кандай тоскоолдукка учурабай чыккан тыбыштар үндүү тыбыштар болот. Алар жалаң үндүн жардамы менен жасалат. Үндүү тыбыштарды соссок болот. Эми бул жерде эмнени көрүп турасыңар? Туура балдар, бул жерде жалаң үндүү тыбыштар жана 8 жана 6 деген санды көрүп турасыңар. Азаматсыңар балдар, туура байкадыңар. Бирок силер байкагандай эле бул жерде тамгалар 2-2ден болуп жазылып турса, бул жакта тамгалар бирден эле жазылып турат. Бул силер өзүңөр баамдагандай кыска үндүүлөр жана созулма үндүүлөр. Демек, кана математиканы жакшы билебизби? 8ге 6-ны кошуп көрөлүчү. Азаматтар, мен силерге ишенгем. Туура айтасыңар. 14 үндүү бар экен кыргыз тилинде. Эми балдар, келгиле, тыбыштарды бирден мени менен кайталап айтабыз. А, И, Кийинки тамганы О. Кийинки тыбышты карайбыз. Ö. Кийинки тыбышыбызды көрөбүз. У.
Мен менен чогуу кайталайбыз балдар. Э, Дагы бир жолу сыйкырдуу дарбазалар бар экен дагы. Келгиле балдар, бул жерде эмне бар экен? Бул жактагы дарбазалардын ичинде дагы кандай табышмактар бар экен? Карайлы. Бул балдар каалгаларды каккыла, табышмактарды тапкыла деген каалгалар экен. Келгиле анда биринчи каалганы тыкылдатып көрөлүчү. Тык-тык. Ой, бул балдар саат экен. Силер турмушта муну көп эле үйүңөрдө барыңарда бар, Саатты карап сабакка барасыңар. Келгиле анда саат деген сөз кандай жазылат экен көрөлүк. Келгиле эмес ушу саат деген жазууга, саат деген сөздө канча тыбыш, канча тамга бар? Талдоо жүргүзөбүз. Туура 4 тамга 3 тыбыш бар. Азаматсыңар балдар. Кийинки дарбазаны кагабыз. Ооба. Силер көрүп тургандай, бул Кыргыз Республикасынын туусу. Муну да турмушта дайым эле көрүп жүрөбүз, Келгиле. Анда туу деген сөз кантип жазылат экен көрөбүз. Туура, туу деген сөздө дагы 3 тамга 2 тыбыш бар экен. Азаматсыңар балдар. Бул да кызыктуу болуп атабы, биякта эмне бар экен деп. Келгиле. Туура, силер өзүңөр көргөндөй, төө деген сөздө дагы балдар 2 тыбыш, 3 тамга бар экен. Азаматсыңар балдар. Кийинки дарбазада эмне бар экен көрөлүчү. Бул жерде силер көргөндөй эле комуз. Комузду черткенде балдар күү чыгат. Келгиле анда күү деп сөздү жазылышын көрөлү. Туура айтасыңар балдар. Күү деген сөздө дагы 2 тыбыш, 3 тамга бар экен. Эми күүнү кулагыбыз менен угабыз, Ошондой эле тыбыштарды дагы кулагыбыз менен угат экенбиз. А тамганы балдар көрөбүз, жазабыз, окуйбуз. Эми кийинки дарбазага. Бул жерде эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар балдар? Туура, биздин Кыргыз жериндеги тоолор экен, ак карлуу тоолор экен. Келгиле, тоо деген сөз кантип жазылат экен көрөлү. Тоо деген сөздө дагы созулма үндүү о тамгасы келди. Бул жерде дагы 3 тамга 2 тыбыш бар экен. Кийинки дарбазаны каап көрөлүк. Силер көргөндөй эле бул көл. Ошондой эле көлдүн жээги. Бул жер жээк деп айтылат балдар. Келгиле эми жээк деген сөз кантип жазылат экен көрөбүз. Жээк деген сөздө 4 тамга 3 тыбыш бар экен. Азаматсыңар балдар. Силер бул жерден дагы ойлоп атам, тапшырманы жакшы түшүндүңөр го деп. Эми балдар, музыкалык дүйнөсүнө саякатка келеличи. Музыкалар үндүү тамгалар жок. Музыка чыгат бекен, музыкалык ноталар ырдайт бекен, кана көрөлүчү балдар. Бул жакта кайсы нота турат? До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Көрдүңөрбү балдар? Ар бир нота чыгып атканда, үндөр чыгып атканда, үндүү табыштарды музыкалык дүйнөдөн дагы көрдүк. Эми балдар, тапшырма менен иштейбиз. Дептериңерди, калем сабаңарды даярдагыла дагы азыр ушул тапшырмаларды аткарып көрөбүз. Бул жерде турган сөздөрдү окуйсуңар, андагы үндүү тыбыштарды бул жерге жазабыз. Анан канчоо болду үндүү тыбыштар бул жака жазып, тапшырмаларды аткарып көргүлөчү. Азаматсыңар балдар.
Силер аябай жакшы иштеп атасыңар. Акылдуу балдарсыңар силер. Мен силерге ишенем. Силер бул тапшырманы оңой эле аткарып койдуңар го деп ойлоп жатам. Эми балдар, тапшырманы аткарып болсоңор, азыр текшеребиз. Бул туура жооптору, азыр жооптор менен өзүңөрдүн жоопторуңарды салыштырып, эгерде каталарыңар болсо, аларды тегерекче алып белгилеп алгыла. Мен ойлойм, катасыз сонун аткардыңар го деп тапшырмаларды. Азаматсыңар балдар. Эми кийинки тапшырмага өтсөк. Балдар, карагылачы. Негизи эле үндүү табыштар, мен жана айтып кеткендей, турмушубузда күндө эле бардык сөздөрүбүздө колдонулат. Азыр дагы карагылачы, бул сүрөттө эмнени көрүп атасыңар? Аккууну көрүп атабыз. Аккуу деген сөзгө сүйлөм түзгүлөчү балдар. Мен ойлоп атам, силер аккуулар сууда сүзүп жүрөт деп сүйлөм түздүңөр го деп. Туура айтасыңар. Аккуулар сууда сүзүп жүрөт деген сүйлөмдө канча сөз бар экен балдар? Ооба, 4 сөздөн турду. Бул аккуулар деген сөздө дагы созулма үндүү катышты. Жана кыска үндүүлөр да катышты. Азаматсыңар. Эми кийинки сүрөттү карагыла. Көпөлөк деген сөздү балдар. Кана чогуу. Көпөлөк деген сөздү муунга бөлүп көрөлүчү. Көпөлөк. Канча муундан турду? Туура айтасыңар, 3 муундан турду. Ошондой эле көпөлөк деген сөздө канча үндүү тыгыш бар? Ооба балдар, 3 үндүү тыгыш бар. Демек, канча сөздө канча үндүү болсо, ошончо муунга бөлүнөт деп буга чейин деле кыргыз тил сабагында үйрөнүп келгенбиз. Азаматсыңар балдар. Эми кийинки сүрөттү карайлы. Бул жерде үкүнү көрүп атасыңар, Эми ушул үкү деген сөзгө дагы сүйлөм түзүп көргүлөчү. Биз үкү тууралуу мен жана дүйнө сабагында дагы үйрөнгөнбүз. Балдар, эми мен силерди ойлоп атам азыр. Үкү деген сөзгө үкү түн ичинде учат деп сүйлөм түздүңөр го деп. Азаматсыңар. Келгиле, үкү деген сөздү дагы муунга бөлүп көрөбүз. Үкү. Туура айтасыңар балдар. 2 муунга бөлүнөт экен. Ал жерде 2 үндүү болгондуктан ал дагы 2 муунга бөлүндү. Кийинки тапшырмага өтөбүз балдар. Кийинки сүрөттө болсо балдар, өзүңөр көрүп тургандай, жаан жаап жатат, Анан кайсы мезгил экен? Туура айтасыңар, бул күз мезгили. Келгиле анда бул жаанды карап туруп дагы сүйлөм түзөбүз. Туура айтасыңар. Жаан жаап жатат. 3 сүйлөм, бул сүйлөм 3 сөздөн турду. Ошондой эле жаан деген сөздө созулма а тыбышы катышты. Азаматсыңар балдар. Балдар, силер өзүңөр баамдагандай эле, бул дагы мен жана дүйнө сабагында адамдын дене мүчөлөрү жөнүндө өткөнбүз. Бирок адамдын дене мүчөлөрүнүн аталышында бир дагы сөздө үндүү тамгасыз жазылганын көрбөй элебиз. Демек, бардык адамдын мүчөлөрүнүн жазылышында, айтылышында бардык жерде үндүү тыбыштар катышат экен. Келгиле баарыбыз чогуу окуйлу. Чач, каш, кулак, тиш, моюн, төш, чыканак, жамбаш, тизе, манжа, көз, мурун, ооз,
иін, қол, манжа, бұт, таман. Азаматсыңар балдар. Сілер дағы ойлап атамыз. Ең сонын түшініп, бұл жақта үндүү тыбыштардың барын көріп, үндүү тыбышсыз бір да жерде сөз қолданылбайды екенін түшүндүңөр го деп ойлап атам. Балдар, силердин 11-чи беттеги кыргыз тил китебиңердеги 30-чу көнүгүүнү үйгө тапшырма аткарып келесиңер. Үндүү тыбыштарды белгилейсиңер. Акыл деңизден терең, билим тоодон бийик деп сабагымды аяктамакмын. Балдар, силер акылдуу жана билимдүү балдардан болуп чоңоюшуңарга мен ишенемин. Мен Бишкек шаарындагы Тоголок Молду атындагы номер 71-чи жатак мектебинин башталгыч класстардын мугалими Рысалиева Тамара Ишенбаевна 12 жылдык программасынын 2-чи класстарына негизделген кыргыз тили жана окуу сабагында үндүү тыбыштар деген темада сабактын фрагментин көрсөттүм. Бул сабакта окуучулар менен бирдикте сабактын максатын аныктап, балдарга мурунку билгендерин эсине салып, тыбыштык талдоо жүргүзүштү. Үндүү тыбыштарды таанып, туура айта алышат. Турмушунда үндүү тыбыштарды кеңири колдоно билишет. Сөздүн ичинен үндүү тыбыштарды атап, мисал келтире алышат. Ошондой эле сөздөрдөн сүйлөмдөрдү да курап, аларга тыбыштык талдоо жүргүзгөндү дагы балдар үйрөнүштү. Колдонулган ыкмалар суроо жооп, көрсөтмөлүүлүк, оюн ыкмасы жана талдоо ыкмалары болду. Бул сабакта негизги менин максатым окуучуларга үндүү тыбыштар тууралуу түшүнүк берүү болчу. Сабактын фронталдык бөлүгүндө суроо жооп ыкмасын колдонуп, окуучулардын активдүүлүгүн арттырууга аракет кылдым. Окуучулар жаңы теманы кызыгуу менен кабыл алды деп ойлойм. Ошондой эле бүгүнкү сабакта окуучулар активдүү катышып, сабак максатына жетти деп ойлойм. Саламатта калыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.